Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. 10 класс кыргыз адабияты мугалим Бердалиева Света Ташпайына. Бүгүнкү сабактын темасы Сүйүнбай Эралиев. Сүйүнбай Эралиев туурасында балдар бүгүнкү сабакта кыскача маалыматтарды алабыз. Ушундай жерде төрөлгөн, ушундай жерде көгөргөн, кайгысы жок жайдары кагылам кыргыз элимден. Сүйүнбай Эралиев. Сабактын максаты Сүйүнбай Эралиевдин өмүрү чыгармачылыгы туурасында маалымат ала алышат, чыгармалар менен таанышып, негизги маанисин аныкташат. Окуучулар кайраттуулукка, шамдагайлыкка, сабырдуулукка тарбиялана алышат. Поэзия дүйнөсүнө салмактуу салымын кошкон кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сүйүнбай Эралиев 1921 жылдын 15 октябрында Талас облусунун Үчемчек айылында жарык дүйнөгө келген. Апасы Разия башкага эмес, өз балдарына өйдө карабаган, мүнөзү жумшак, алпейим киши болгон. Атасы Эралы дагы ошондой эле жөнөкөй колхозчу, 1-2 жылкысы, уй кою бар, өз оокатына камкор болгон адамдардын бири болгон. Негизги кесиби саяпкерлик болгон. Күлүк таптап, чоң мелдештерге байгеге чыгарып, ошол чөлкөмдө бир топ кадыр барктуу эле. Сүйүнбай Эралиев чыгармачылык ишин улуу ата мекендик согуш жылдарында баштаган. Согушта жарадар болуп, 1944 жылы армиядан кайтып келгенден кийин ал Сталиндик жеңиш, Талас облустук, Лелиндик туу газеталарында иштеп жүрүп, ыр жазуусун улантат. 1949 жылы Биринчи жаңырык, 1950 жылы Тууган жер аттуу жыйнактары жарыкка чыккан. 1944 жылдан 1951 жылдары Талас облустук Лелиндик туу газетасынын жооптуу катчысы болуп, Кыргызстан пионер газетасынын башкармалыгынын катчысы, 1965 жылдан 1967 жылдары Москвадагы жогорку адабияттын курстарында угуучу, 1967 жылдардан 1984 жылдарга чейин Жазуучулар союзунун башкармалыгынын адабий кеңештиси болуп иштеген. Ал эми 1984 жылдардан Кыргызстан жогорку союзунун кыргыз акындарынын ассоциациясынын президенти болгон. Ырлары 1939 жылдан баштап жарыялана баштаган. Биринчи поэтикалык жыйнагы «Биринчи жаңырык» деген ат менен 1949 жылы жарык көргөн. Сүйүнбай Эралиев кыргыз поэзиясында биринчи болуп эркин ыр формасын 1966 жылы жазылган. Жылдыздарга саякат поэмасында чеберчилик менен пайдаланган. Акын көптөгөн окумуштуулардын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Ошондой эле өзүнүн чыгармалары көп тилдерге которулуп, Жылдыздарга саякат поэмасы 1967 жылы Югославияда басылып чыккан. 60 жылдардан кийин бир катар лирикалык, публицистикалык поэмаларды жазган. Алардын ичинен Жылдыздарга саякат, Атам жерим жана мен, Жол,
Космос поэмасы, Ак жыттар, Кыргыз жаны, Кесир инсан поэмалары мазмуну жана формасы жагынан мыкты жазылган. Ал эми Ысык көлдө эмне бар деген ыры 1974-жылы жазылган. Автор анда Ысык көлдө эмне бар деген суроого өзү жооп бере баштайт. Күн, суу, кум, ак куу бар экендигин эскерет. Ошол ак кууларга окшоп алыстан учуп келип сулуулардын сууга түшүп жатканына окурмандын көңүлүн бурат. 1959-жылы жарык көргөн Ак мөөр поэмасынын баалуулугу элдик ооз-эки чыгармачылыкка кайрылып, аны кайрадан асылдык катары окурмандарга жеткирүүдө жаңыча мамиле кылгандыгына, көркөм сөз каражаттарын колдонууда терең психология менен курч, драматизмде, философиялык ой жүгүртүүлөрдө, лирикалык чегинүүлөрдө, эпикалык параллелизмде, табиятты көркөм сүрөттөөлөрдө Ак мөөрдүн татаал тагдыры аркылуу кыргыз элинин бүтүндөй бир доорун, патриархалдык, феодалдык, социалдык ички карама-каршылыктарын, өнүгүш тенденцияларын, салт санаасын, аң сезимин ачып бергендикте, бул өз убагында кыргыз поэзиясындагы чоң окуя болгон. Бул поэманын чыгышы Эралиевдин нагыз акындык жүзүн көрсөтүп, кыргыз поэзиясына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачкан. Поэманын ритмикасы, поэтикалык ыкмалары, уйкаш системасы жана башкалар жаңылык тартуулап, бүтүндөй кыргыз акындарын өзүнө тарткан. Андан кийин Түнкү сыр, Уяң жылдыздар, поэма Алви, Күндөр, Жайында, Жылдыздарга саякат, Упрямая красавица, Өмүрлөргө саякат, Жол, Сантоолор, Каркыралар, Кыргыз жаны, Тандалмалар, Кыштак четтери, Кызгылт багымдат сыяктуу бир топ чыгармалары жарыкка чыккан. Эралиев кыргыз адабиятындагы мурдагы көлөмдүү поэзиялык чыгармалардын көбүнө мүнөздүү, карандай баяндоо, турмуш көрүнүштөрүн натуралистче тизмектей берүү, жадатма, прозаизм, дидактизм жана схематизм сыяктуу терс белгилерден кол үзүп, окуянын динамикалуу өнүгүшүнө, баяндоонун экспрессиялуулугуна, ыр саптарынын мукамдуу жана картиналуу болушуна жетишкен. Ошондой эле өзүн чоң табият сүрөтчүсү, пейзажист катары дагы көрсөтө алган. Эралиев салттуу поэзияны аземине келтирип чегелей билген. Эркин ырдын поэтикалык ойго, анын мазмунуна кыт куйгандай төп келип, чырайына чыгарып турган формасын тапкан. Аны кыргыз ырынын табиятына кынаптап, кыйыштырган. Көркөм ыкмалардын, поэтикалык жалпылоолордун бийик деңгээлине батылдык менен көтөрүлүп чыккан. Жерди сүйүү, аны менен киндиктеш сыяктуу ажыралгыс сезимде жүрүү, ошону ойлоп, ошол сезим менен жашоо идеясы акындын айрым ырларынын негизги мазмунун түзгөн. Менде сүйүү көп болду, баары эскирип түгөндө, кемиткеним жок жалгыз, жерди гана сүйгөндү деп, жерге болгон сүйүүсүн даңазаласа, мен тоолордун уулумун ырында мындай дейт. Калети жок, мага койгон доолордун, мен уулумун көк мелжиген тоолордун, моюн калам бир ыптамда тоо турса, анда менин дүйнөм толук болорун. Азыркы кездеги айыл турмушунда болгон өзгөрүүлөр, жаратылыштын ажайып көрүнүштөрү,
Айыл адамдардын жаңырган ой пикирлери, кулк мүнөздөрү акындын ырларында даана чагылдырылып, көбүнчө лирикалык баягы тоолору аркылуу ырлары жазылып келген. Айылдык кыз келиндердин, жигиттердин мамилелерин билдирмек болгондо дагы автор кээде фольклордук традицияны колдонуп, айыл жаштарына ылайык аларга элпек музыкалуу поэзияны тартуулаган. Бардык жан жаныбарлар дүйнөсүндө энедей камкор, мээнеткеч, мээримдүү жан жок. Канаттуу куштар балдарына капкайдан жем ташып келип, багып чоңойтот. Ал эми адам баласы 9 ай эненин курсагында, андан кийин ак сүтүн эйим чоңоет. Өмүр бою анын көзөмөлүндө, камкордугунда болот. Эне үчүн 60 жаштан ашкан урпагы деле бала бойдон тургандай сезилет энеге. Эненин ушул турпатын, анын эң ыйык улуу жана башка асыл сапаттарын даңазалап, байыртан бери эле акындар сөз чүйгүнүн ага арнап келет. Ошолордун бири катары акын Сүйүнбай Эралиев да энеге өзүнүн мыкты ырларын арнады. Анын эне деген ырында мындай дейт: Дүлөй болуп калса дагы үнүң дугат, сокур болуп калса дагы сени көрөт. Сен жок болсоң таптакыр калып куурап, сен келгенде алган сыйт кайра төрөп. Күтсө болот энеден укмуш жорук, мүмкүн болсо сен үчүн турмак ооруп. Ал гана эмес, муну кой мени алгын деп, ажалга да бармак ал сени коруп. Биз бүткөнбүз эненин боор этинен, бизге бөлүп берген ал жартты жанын. Бирок кантип кутулуп мээнетинен, кантип актап келебиз карызын анын. Мына ушундай энеге болгон мээримин, сүйүүсүн ырында эмне кылган экен белгилеп көрсөткөн экен. Чернобылдагы трагедия тууралуу сандаган эмгектер, макалалар, көркөм чыгармалар жаралган. Кыргыз поэзиясында бул окуяга байланыштуу Эралиев Кесир инсан поэмасын жазган. Поэма акындын 1989 жылы жарык көрүп, Дүйнө деген ыр китебине киргизилген. Анда Чернобыль атом электростанциясындагы авариянын адамды кырып салуучу эбегейсиз күчүн жазган. Акындын жалпы кыргыз тилинде 36, орус тилинде 20, башка тилдерде 4 китеби жарык көргөн. Эралиевке Күнгө эстелик, Жаркыраган ашуу аттуу орусча ыр китептери үчүн 1981 жылы Александр Фадеев атындагы медалдын ыйгарылышы анын чыгармачылыгын бүткүл Союзга таанымал болушунун айкын далили болгон. 1948 жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, 1974 жылы Кыргыз эл акыны, 1986 жылы Кыштак кештери аттуу китеби үчүн Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. 1998 жылы Казакстандын адабият жана өнөр тармагындагы эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыгы ыйгарылган. Ошондой эле 2000 жылдары дагы казак элдердин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор салымы үчүн Кыргыз Республикасынын алтын көпир аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Элдердин достугу ордени, Улуу Ата Мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы ордендери, ардак грамоталары жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам ыйгарылган. Эне, дүлөй болуп калса да үнүң дугат, сокур болуп калса да сени көрөт. Сен жок болсоң санаа жеп калып куурап, сен келгенде алган сыйт кайра төрөп.
Күтсе болот энеден укмуш жорок. Мүмкүн болсо сен үчүн турмак ооруп. Ал гана эмес, муну кой мен алгын деп, ажалга да бармак ал сени коруп. Биз бүткөнбүз эненин боор этинен. Бизге бөлүп берген ал жарты жанын. Бирок кантип кутулуп мээнетинен, кантип актап келебиз карзын анын. Ким элең? Сен ким элең? Менин түпкү атам. Дыйкан белең тоёнан жеген. Учкан кушка чейин тил тапкан, жебир ашкан чечен, жан белең. Билгим келет аны ниетимде, сен ким элең менин түпкү атам. Койчу белең короо четинде, бекбекейин айтып түн каткан. Сен ким элең менин түпкү атам, баатыр белең кошун бүлдүргөн, мерген белең мээлеп түз аткан, байкуш белең элде бир жүргөн. Ким болсо да калган белегиң, сенин жалгыз тамчы каныңды мен өзүмө алып келемин, акташ үчүн жумшап жанымды. Жак түштө, туманды түрө өңөрүп, жел кетти адыр тарапка. Бешикте перзент өңдөнүп, бейпилдик калды даракта. Термелсе жаным жоошуган, дарактын үнсүз үндөрүн, дүбүртү менен кошо угам, дүңгүрөп өткөн күндөрдүн. Мукайдын автографы. Бир ирет айлыбызга келди Мукай. Жүргөндөр анын атын угуп укпай. Жабыла жөнөп калдык жашыбыз анда, жарышып таманыбыз бирге жерге жукпай. Токтотуп айтып аңгыча бирөө жолдо, а киши кетти жөнөп караколго. Мынакей бул китебин берди мага, эсте жок болжолумда узак жолго. Анан да ал мактанып айтып жатты, куш каттап бул бетине жазды катты. Иничек элиңдин бол ашк катыгы, мен үчүн мындан өткөн баары бакты. А бирок аш катык бол деген кепке, түшүнсөк, билсек десек келбей эпке, кыйналдык жашыбыз анда сырын бизге деп. Баягы ап келди аккан жылдар деп ырында эмне кылган экен, айтып кеткен экен. Жол ыры. Супа салып атарында таң жаңы, мен жөнөдүм ашык жаргандагы, бир ыптамда чолпон жылдыз балбылдайт, бирге чыккан жолоочудай жандагы. Термеп келет жол күүлөрү ырлары, аймап келет таңдын аппак нурлары. Кандай жакшы кадырлашар кишиңдин, сени күтүп, сени самап турганы. Мен андыктан түйшөлөмүн шашылам, тааныш жолдо зып-зып учат машинам. Делбелектеп жандап келе жаткан сыйт, тоолор дагы кар кетпеген башынан. Жан умтулат. Максат эмес, жалаң гана тирүүлүк, бака-шака өткөн турмуш ичинде, бир үмүттү сүйрөй келип бир үмүт, багындырып турат сени күчүнө. Жан умтулат андан аркы сапарга, умтулгандай окула элек саптарга. Ошол өңдү биздин эл жаткан тарых түбүндө деп, айдап кууп мезгил жеп алып келген деп Сүйүнбай Эралиев ырларында эмне кылган экен, эскерген экен. Мына Сүйүнбай Эралиев көптөгөн эмгектери менен, медалдары менен сыйланып турган сүрөтүнөн бир көрүнүш. Мен кыргызмын ыры. Мен кыргызмын, сатылбаган сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жазасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң казатка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелкимин, келечекмин максатым. Кылыдагы кыйшайганын каалабайм, кырчылдаган кыргыз деген жакшаттым. Мен кыргызмын, түгөнөөрдө түтөгөн, мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн, мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар, мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, мертинтпеген эчен азап уулумун, кылымдарга улап кетер дагыда, кыргызмын мен, эр манаска муунмун. Мына балдар, ушундай Сүйүнбай Эралиевдин көптөгөн ырлары эмне кылган экен, жарык көргөн экен. Мындан тышкары дагы биз окуп
тааныша албай калган ырлары туурасында дагы өзүңөр таанышсаңар болот. Анда эмесе сыйлыктары. 74-жылы Кыргыз эл акыны наамы берилген. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын 3 жана 1 даражалуу Манас элдердин достугу ордендеринин ээси болгон. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алган. Акын окурмандардын мекенди сүйүү, адамдык асыл нарктарды баалоо, жана ага үйрөнүү, өмүрдү баалоо сыяктуу түбөлүктүү темаларга үндөп келген. 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат, анда да биз же адамдар карыбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүүлөр болот ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар желге ыргалат, шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз аттиң бир гана. Сүйүнбай Эралиев. Наамдары, сыйлыктары дагы. 1948-жылдан СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү, 74-жылы Кыргызстандын эл акыны, 81-жылы акын бүткүл союздук адабий сыйлыкка татыктуу болгон. 86-жылы Кыштак кечтери аттуу китеби үчүн Кыргыз СССРнин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгын алган. Казакстандын адабият жана өнөр тармагындагы эл аралык Жамбыл атындагы сыйлыгы ыйгарылган. 2000-жылы Кыргыз жана Казак элдеринин ортосундагы достукту чыңдоодогу зор салымы үчүн Казакстан Республикасынын Алтын көпүр аттуу эл аралык сыйлыгы берилген. Элдердин достугу ордени, Улуу ата мекендик согуштун 1 даражадагы ордени, 3 жана 1 даражадагы Манас ордендери, ардак грамоталары, көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2006-жылы Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардак наам берилген. Кыргыз эли адабияты жана маданияты оор жоготууга учураган. Кыргыз адабиятынын классиги, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиев 16-июль күнү 95 жаш курагында дүйнө салган. Акын 1921-жылы 15 октябрда Кыргыз СССРнин Талас районуна караштуу Үч Эмчек айылында жарык дүйнөгө келген. Улуу калемдердин эмгегин баалап, айылдаштары Үч Эмчек айылын акындын атына которуу сунушун билдиришкенде, калемгер кичи мекенинин тарыхый атын сактап калуу керектигин айтып, баш тарткандыгы эл арасында урмат менен эскерилип келет. Мына балдар, Сүйүнбай Эралиев туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Сүйүнбай Эралиевдин ырларын көркөм жаттап алуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калгыла балдар.